Жеңи жок 18 000 ааламды оодарыштырган. Ааламды оодарыштырган акын. Залкан акыныбыз Жеңи жоктун өмүрү чыгармачылыгына арналган сабагыбызды улантабыз. Жеңи жоктун аккан суу, жалгыз менен сүйлөшүү сыяктуу чыгармаларына токтолгонбуз. Бүгүнкү сабагыбызда акындын балалык деген ырына токтолмокчубуз. Анын ырдабаган ыры жок болчу. Жер дүйнөнүн баарын эле ырга кошуп салчу. Ырдар алдында бир күрсүнүп алып, тилин соноңдотсо, өгөдөй болуп узара түшчү. Бир айтканын экинчи кайталоочу эмес, оозун ачса эле ыр келе берер эле деп эскерет акындын агасы Болотойдун кызына үйлөнгөн Малабек Шатман уулу. Жеңи жок 18 000 ааламды оодарыштыра ырдаган акын гана эмес, адам өмүрүн, жашын жана жанын ырдаган улуу ырчы болгон. Анын балалык деген ырынын көлөмү 600 саптан ашык. 600 саптан ашык болгон бул ыры. Бүгүн эми ушул ырдын баардыгына токтоло албайбыз, бирок ошондой болсо дагы мен ушул ырды жөнүндө токтолмокчумун. 1 жашында билбеген, 2 жашар болгондо энесине эркелеп, ыйлап жүргөн балалык, элде жокту тапкын деп кыйнап жүргөн балалык, 3кө жашы толгондо үй бүлөдө тили бал, үйдүн ичин чаңытып, үч көтөрчү жини бар. Өзүңөр көрүп аткандай бул ырда өзүбүзгө деле ушу балалыктын учуру эске келип атса керек. 4кө жашы барганда 4 мал торгойдой сайрап турат балалык. 5ке жашы барганда аккан сууну бойлошот. Кой дегенге болбостон балчык кечип ойношот. 6 жашар убакта атасы кармап берсе да аптек менен Куранды окубаган балалык. Алдап айткан кебиңдин калпын билбейт балалык. Ата менен эненин баркын билбейт балалык. Мына ушул саптарды уганда биздин өзүбүздүн балалыгыбыз, жаштыгыбыз эсибизге келип турат. 7 жашка барганда айылдагы иттерди кууштурган балалык. 8 жашка барганда оюнга такыр тойбогон, оромпой тээп чыкатып, ок жыландай сойлогон. 9 жашка чыкканда дөбөт менен мышыкты кабыштырган балалык. Кимиси кыйын экен деп салыштырган балалык. 10го жашы барганда так секири улактай кутуруп турган балалык. Оюнга мууку канбастан жутунуп турган балалык. 14кө жашы келгенде дердейип калат кичине, каранып калат бой башын, келеңгиз кырып түшүнө. 15ке жашы барганда оюнга тойбойт көңүлү. 16га барганда оюн салган кунандай, окторулган жыландай, ордунан турбас балалык. Демек акындын бул балалык деген чыгармасында демек баланын 1 жашынан баштап 100 жашка чейинки жеткен мезгилин ырга кошот да. Демек ошол жаштын баарын алуулонгон жалыны менен ысытып турган курактын барк баасын мындайча берилет. Дөбөгө чыгып оштонуп, бакырсаң келбейт балалык. Ак боз бес ойуп бүлүнүп, алдынан өтүп жүгүнүп, айланып жаштык деп ошо чакырсаң келбейт балалык. Жүздөн ары өлүм. Рас, төрөлүү кандай ак болсо, дүйнөдөн кайтуу да ошондой ак. Келген жандын кетмеги бар. Ошол адам жанынын токтошун да акын, ак боз аттай зуулдап, аккан суудай шуулдап, кирип кетет турбайбы? Аалам жайы белгисиз, акын деги жеткисиз, ирип кетет турбайбы? Көк жоргодой зуулдап, көктөмдө суудай шуулдап, кирип кетет турбайбы? Деп өзүнө таандык чеберчилик менен таасын чагылтат. Балалык өлүм, житим жок болуу эмес. Демек бирок өлүп житип жок болуу эмес, улануу. Өмүрдүн азы да, көбү да кызык, сонун кайталаңыз. Ошого каниет кылуу керек дейт акын. Бул ыры төмөндөгүдөй аяктайт. Өзүң өтсөң өмүрдөн, уул кыз улайт турбайбы? Билдирип аты жөнүңдөн. Мына өзү жерде көрүп турсуңар, өзүң өтсөң өмүрдөн, уул кыз улайт турбайбы, эмеспи? Билдирип аты жөнүңдөн. Бака терек кыйылса, балаты калат эмеспи? Башың өтсө дүйнөдөн, балдарың калат эмеспи? Эмне деген философиялык сөздөр карап турсаңар.
Жарыкчылык дүйнөдө бир күн да болсо күн кызык, эсен болсо алтын баш жолуга берет эмеспи? Өмүрүңдө миң кызык, бир кызык, өмүрдү аз деп чаңганда, жарыкчылык дүйнөдө келбей койсоң катмексиң, бул өмүрдүн кызыгын көрбөй койсоң катмексиң. Бетеге өспөй, саз да болсо жакшы экен, жарыкчылык жашоо күн, аз да болсо жакшы экен. Бул чыгарма өмүр жөнүндөгү илгертен келаткан элдик ойлорду поэтикалык жактан жалпылаштырган лирикалык дастан. Өмүрдүн алтында кымбат кездери жөнүндө тереңден козгоп, жүрөктүн толтосун солкулдата безенген акын чыгарманын башынан аягына чейин окуучуну да, угуучуну да сыйкырдуу сөздөрдүн керемет күчү менен дубалап, жашоо жөнүндө, өмүр жөнүндө дагы бир жолу ойлонтуп, купуя сырдуу дүйнөсүнөн көрүнбөс эшигин алдын алып барып таштайт. Жеңи жокко уктагандан кийин мындай ойго чалдыгасың. Өз убагында анча баркка алынбас жашчылыктын поэзиясы кандай гана сонун, кандай гана суктанарлык, дейт белгилүү сынчы Шаршембек Үмөталиев. Жеңи жок талбай, чарчабай, үнү кардыкпай, узакка ырдай алган, кат билген сабаттуу адам болгон. Ырларын кагазга түшүргөн. Өкүнүчтүүсү кол жазмалары сакталган эмес. Өз колу ачык, март киши болгон. Үйүнөн мейман үзүлчү эмес экен. Аш тойлордо ат үстүндө үзөңгүнү чиренетип, кызып кеткенде комузду бөйлөгүнө таяп, ээлирип ырдап, төгүп киргенде токтотуш кыйын болчу. Андай учурларда бир да ырчы бет келишип айтыша алчу эмес. Жеңи жоктун ырлары жалаң эле нуска, деп эскерет күйөө баласы Малабек Шатман уулу. Жеңи жок 18-жылы оорунун айынан дүйнөдөн кайткан. Аны каза болгондо Токтогул, өзүңөр көрүп турасыңар, мынакей Токтогул акыныбыз мындай кылып жоктогон экен. Ак тулпар элең желеде, ак шумкар элең чегеде, ак тулпар кетти желеден, ак шумкар ушту чегеден, эми туулбайт сендей пендеден. Чын эле Токтогул айткандай, мындай киши чен да гана бир туулса керек. Айланыш тоону айланып, ай батканда күн чыгат. Асылым өтө, жан досум, эми аймактан сендей ким чыгат, деп жоктогон. Сабагыбызды Жеңи жоктун акыркыр деген ыры менен жыйынтыктамакчымын. Мына могу жердеги өзүнүн ушу акыркы ыр деген ыры ушул экен. Акыркы ыр. Демек, өзүңөр көрүп аткандай биз айтып атабыз, Жеңи жок ушунчалык ар бир ырында философ акын деп атабыз. Могу сүрөттөрдө бул жерде бекеринен турбаса керек. Демек, бул дагы жашоо, өмүрдүн өзү философия, дүйнөгө келиштин, кетиштин өзү дагы керемет деп карайт да, балалык дагы керемет. Биздин ар бир жашаган курагыбыз өзүнчө бир керемет экендигин, анан кийин бул тирүүлүк менен, өзүңөр көрүп аткандай, тирүүлүк бул эмне деген шатыра шатман кубаныч, анан кийин бул өлүм дагы ак дейт. Бир өлүп кеткенден адам бул төбөлүк жок болуп кетпейт, ал кайра төрөлүү үчүн. Демек, карачы могу жерден өзүң өтсөң өмүрдөн уул кыз улайт эмеспи? Билдирип ата жөндөрүндө бака терек кыйылса, балаты калат эмеспи? Башың өтсө дүйнөдөн балдарың калат эмеспи? Мынакей ошондой ойду айткысы келет. Ал эми бул балалыкты көргүлөчү. Балалыктын өзү эле кубаныч, өзү эле бир жыргал катарында. Бул дагы мынакей бир өзүнчө бир рахат, өзүнчө бир мынакей могуки асан үсөн деп коебуз го биз, жанагы орусча радуга деп жүрүп атабыз. Бул балалыктын өзү эле мына ушундай кубаныч, ошондой эле бир рахат болуш керек. Демек, акыркы ыр деген ырында минтип айтат. Жети арыктан суу ичкен, жериң калды, жеңи жок. Жети уруу деп аталган, элиң калды, жеңи жок. А дүйнө кетсем мейличи, аман эсен эл калсын, артымдан нуска кеп калсын. Акындын тилеги кабыл болуп, акындын нускалары бүгүнкү күндө унутулбай, улам кийинки мууда табелик катары өтө берери анык.